Бул жигит Анголанын жараны менен кыргызстандык айымдын уулу. Анын ата-энеси өткөн кылымдын 80-жылдары таанышкан. Сальвадордун атасы Фрунзеде окуп жүргөн кезде Зарина Абдыкаеваны жактырып, бир аз убакыт өткөн соң баш кошкан. Уулу Сальвадор кыргызча аты Тилек төрөлгөндөн кийин атасы окуусун аяктап өз мекенине кайтмак болгон. Баланын атасы Сальвадор мекенине уулу менен кайтып кетип, артынан келинчеги барат деп макулдашкан. Бирок мындай болбой байланыш биротоло үзүлүп калган. Менин бактылуу сезимимди сөз менен жеткире албай турам. Баламды мени тапканына жардам бергендерге ыраазымын. Менин кубанычым чексиз. Эс тапкандан бери өз апамды кучагыма алгым келип, эңсеп, тынымсыз издөө салдым. Мен эми абдан бактылуумун. Кызыгы Сальвадор Тилектин колунда энесинин бир гана сүрөтү болгон. Ал эс тарткандан бери ата-энесинин байланышы эмнеге үзүлүп калганына кызыгып, энесине жолугунун жолдорун издеп келген. Эми мынтип 25 жылдан кийин өз энесин таап отурат. Менин учурда үй бүлөм бар, бир кыздуу болгом. Ага 5 ай болду. Мен апамды небересине жана келинине жолуктуруп, дагы бир бакыт тартуулайм. Тилеке апасын табууга Кызыл Жарым ай коому көмөктөштү. Артынан Сальвадордун атасы 26 январда учуп келди. Алдыда Сальвадор апасы макул болсо Мозамбикке алып кетерин, же болбосо бат-баттан Кыргызстанга келип турарын айтты. Жаркын Жылдыңбаева, Медер Жамбеишев, Коомдук 1 канал.